жатқан жер жайлы болсын. 2 күндөн кейін ошондо чаркырап, боздоп, буркурап чалып атпайбы? Бакеңден айрылдык эле, бакеңден айрылдык деп. Ой, ушу силерди көрүп калдым, ушу силерди көрөйүн деп кадимкидей ушу кызыбы каза болгондо темеле мөгдүрөп байкушай, темелеби араңарда асыл жарым небере балдар калды. Кыздардын жүрөгүнүн баарын ээлеп алыптырсың, мени жашсың дебей, мен биринчи келдим дебей. Баке бүгүн жок. Ар бирибизге бирден сөзүн айтып атпайбы, ошо коштошуп атыптыр көрсө. Өлүм деген Амансыздарбы, жалпы Слот каналын сүйүктүү көрөрмандары, дагы да болсо Жылдыз Тайм рубрикасын улантабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок, жалпыбызга белгилүү Арно концертинин белгилүү алып баруучусу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшан Молдоева эжекебиз болмокчу. Эжекебиз менен биргеликте жалпыбызга белгилүү Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Мамытов агабыздын кандай экени, кандай адам экенин бүгүн сонун бир маек курганы турабыз. Андыктан бизден жалпыңыздар алыстабаңыздар. Башпақса мейлі башпақсың, чачыңдың барын ақпасын, жиырмаға чыққан жаңыдан, селкелер менен жашташмын. Жиырмаға чыққан жаңыдан, жигиттер менен жашташмын. Абайлап жүрбөй. Амансызбы Гүлшанже, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Накей бүгүн биз дал ушул өзүңүз менен кыршылданашын эмгектенип, зөңлөш болуп калган, телевидениянын жамандындагы, жакшысындагы чогуу бирге татып калган Бактыбек агайыбыздын кесиптешиңиздин артык айрылуусун. Накей бүгүн биз ушул агайыбыздын эмнелерге жетпей калган кыялдары, ушу эмгектенип иштеп жүргөн учурдагы эсиңизде калган учурлар боюнча сүйлөшөлү деп чакырдык эжеке. Эң башкысы өзүңүздүн ден соолугуңуз жакшы болсун. Келиңиз анда маекти баштайлы. Рахмат Таңнуру. Өмүр деген бир көз ирмем турбайбы? Бактыбек экөөбүз чогуу иштеп жүргөн 44 жыл. Баке бүгүн жок. Bir göz açımganda эле bir түшүнүк болуп атат да мага азыр. Аттың дүйнө, армансыз дүйнө болбойт экен. Кыргыз маданияты, кыргыз телевидениясы bir өтө чоң оор жоготууга учурадык. Бул Бактыбек байкенин жашап өткөн өмүрү кыргыз элинин жүрөгүндө төбөлөккө сакталат деп мен ойлоймун. Себеби Бактыбектин өзгөчө бир маданияты, Бактыбектин өзгөчө бир элине болуп кылып кеткен кызматы, Бактыбектин бир элдикинен бир башкача бир касиети бул кыргыз эл жашап турганда баарынын жүрөгүндө сакталат го деп ойлоймун да. Анан чын эле үй бүлөсүнө, анан жанында иштеген бизде болгон коллективине өтө оор жоготуу болду. Өзү мындай оор тутулгус. Эми Бактыбек Мамытов бул кыргыз телевидениясы үчүн жаралгандай бир инсан эле да. Бактыбектин басып өткөн жолу кыргыз телевидениясынын тарыхында бир мен айтып калам, алтын тамга менен эле жазылып калат баке сиздин ушул телевидениядагы эмгегиңиз, өткөргөн өмүрүңүз деп тамашалап калсам, ошону чоңураак кылып алтындан чоңур тамга менен жаздырып койсоң деп койчу. Тамаша кой болчу. Сүйлөсө оозунда сөзү бар. Жанагы келишимдүү өңү бар. Анан кийин бир баскан турганы бир токтоо, оор басырыктуу. Анан бирок ошол эле учурда тамаша дегенде ой эле сонун сөздөр менен тамашалап сүйлөшчү да.
Аны мен айтып койчумун, ой ушундай сөздөрдү каяктан эле чукуп таап алып эле сүйлөй бересиз, мына каякта тиги багажыңыз аябай чоң, өтө чоң тигиреки арты ал тиги жүрөгүңүз эле кандай сонун адамсыз, ошондой эле бардыгын батырган, эми ушундай тамашаларды дагы батырып бир башкача сүйлөйсүз, бир өзгөчөсүз. Ай Баке деп тамашалап койсом, эми ата-энесин айтыптыр, ошолор мен деген ушундай жаратып койсо боло берет экенбиз деп ушундай деп күлүп калчу эле. Мынакей сиз экөөңүздөр 44 жыл чогуу эмгектендиңиздер. Анан алгачкы келгенде кантип таанышып калдыңыздар эле? Келери менен эле эки чогуу иштеген адам бири-бири менен тил табышып кете албайт. Башында бири-биринен кооптонуулар дагы болот. Сиздерде да ушундай болду беле? Ооба. Бактыбек Баке деп койчубуз, Бактыбекти байкуш Баке. Сыртбай Мусаевич айткандай, Баке деген ичинде баары бар дегендей, биз дагы Баке деп улуубуз, кичүүбүздүн баарыбыз эле Баке дечүбүз. Анан кийин бул Бактыбек байке менден 4 жыл мурда келди. 4 жыл мурда келип иштеп жүргөн болчу. Ал кезде биз студентпиз. Анан кийин ушул Бактыбектин келишимдүү ошол келбетине суктанбаган эч ким калган эмес. Жолдубай чыкты дегенде жаркылдап, Жолдубайдан кийин ушу Бактыбек чыкты. Айнанайын жалаң эле ушундай кыргыз тилиңиз, ушундай сонун жигиттерге кайдан табат булар бул жигиттерди? Бул жигиттер кайдан келет болду эле? Анан кийин суктанбаган кыргыз жок болуп эле жатып калганбыз. Анан бул ошол кезде жаштардын Кызгалдак деген программасы бар болчу теледе. Радиодо жаштардын үйүнө бар болчу. Мен ошол студент кезимде эле аралашып кеттим. Биз ошол көп маданий иш-чараларга катышып жүрүп, анан телеге чакырат, радиого чакырат, ошентип жүрүп, анан көп аралашып кеттим да, эрте аралашып калдым. Анан ошол студент кезимде эле ошо Кызгалдак деген көрсөтүүнү алып бардым. Режиссеру Жайчиева Бегайым болчу. Эми радиодо жаштардын үйүнө программасын режиссеру Авен Кашкаралиевич эле. Авен Кашкаралиевич болсо, жаштардын үйүнө ушу сен үнүң аябай ошо биздин программага ылайык экен, келип окуп турчу, окуп берип тургун дегенден ошо барып окуп калчумун ошол жерден. Анан кийин Бактыбек байке экөөбүз ошо Кызгалдакты бирге алып барып калдык да. Ой, менде баягы менден бактылуу киши жок. Мен ушунчалык сүйүү менен кубануу менен ошол көрсөтүүлөрдү жөнүндө барып эле ошо катышып алып барып койгонумдун өзү бир тим эле асман айга чыгып кеткендей эле сезчүмүн өзүмдү. Анан ошентип жүргөндөн кийин дипломду колума алып кетейин деп атсам, конкурс жарыяланып калып, ошол конкурска катышып радио аркылуу өтүп калдым. Радиодо иштеп, ошо радиодо иштеп атканда ошо жаштардын үйүнө программасын бирге алып барып калып жүрдүк. Анан кийин жанагы эмени Кызгалдакты дагы жаштардын программасы болчу, ошону алып барып калып жүрдүк. Анан эле тиги ким Бактыбек байке ошо теледе деген дикторлор жетишпей, Бактыбек байкенин ошо жанында Ала тоо программасын окуш керек. Ошого ылайыктуу дикторлорду таппай калышты. Анан эле конкурс жарыяланды. Ал жака дагы мени конкурска катыштырышты. Теле боюнча дагы. Анан конкурска катышып, ошо конкурстан өтүп кетип, ошондон баштап анан андан бештер жакын болуп, жакын иштей баштадык. Ошо иште ошентип баштаганбыз. Анан бул Бактыбектин өзгөчө бир касиети аябай жөнөкөй болчу да. Жөнөкөй, кичпейил. Анан кийин бунабу качан эч кимдин көңүлүн оорутпаган бир өзгөчө жан болчу. Анан ошол мени жашсың дебей, мен биринчи келдим дебей, ошол көргөнүн, билгенин үйрөтүп, ошо ээрчитип, анан тигил концертке барабыз, бул концертти алып барабыз. Ал кезде 90% көрсөтүү дикторлордун мойнунда эмес беле. Ала тоону да окуйбуз, балдардын көрсөтүүсүн да алып барабыз, тиги социалдык экономикалык программаларды да алып барабыз, адабияттык, музыкалык иш кылып, эмне көрсөтүү болсо, бүт бардыгы ошо дикторлордун мойнунда болчу. Анан ошондо эмнегедир ошол маданий иш-чаралардын көбүн ошо Бактыбек байке экөөбүз алып барып калдык. Баке ошол филармонияда концерттер болуп калганда, салтанаттар болуп калганда, экөөбүз чыкканда
ушунчалык бир мына залдагы көрүүчүлөрдүн реакциясына мен аябай таң калчумун да. Ошо экөөбүз чыкканда баягы бир топко чейин ошол кол чабылып, ошо бизди сүйлөтпөй араңдан зорго баштачыбыз да. Анан айтып калчумун: "Ой баке, кыздардын жүрөгүнүн баарын ээлеп алыптырсың, тим эле карачы да сүйлөтпөй да эч ким истеп койсом" деген мындай бир жакшы, бир сонун бир баладай болуп күлүп жылмайып койгон жайы бар эле го. Мен эле эмесмин го ал жерде деп эле. Анан кийин жигиттердин көзү сенден өттү го деп эле ошо баягы. Анан жок ой баке деп ошо кыздардын жүрөгүнө дайым эле чок салып жүрөсүз деп ушундай тамашалашып, анан ошентип эметип калсак эле бир өзү дагы бир аябай жагымдуу. Анан кийин сүйлөгөнсүздөр. Анан мен ошо айтып калам да: "Баке, муурики жерден мен билбей атам, могу жерден сиз айтып коюңузчу" деп эле көпчүлүк ошол татаал жерлердин ошо Бактыбек баке сиз алып барыңыз, мен айтпаймын, өзүңүз айтыңыз, өзүңүз алып барыңыз деп койсом, болуп турганда деп анан күлүп алып, анан мейли эме деп ошо карабайсыңбы, мени колдоп, мен баягы коркуп атканымды же болбосо мендиги сүрдөп атканымды байкап, болуп тур, кийинкисин даярдап тургун, анан кийинкисин эме чыгасың, болуп тур, мен айтып коеюн деп ушунчалык баягы колдоо көрсөтүп, менин ушул өсүп кетүүмө, мен ушу иштеп кетүүмө бул Бактыбек байкенин салымы өтө чоң болду деп эсептейм да. Ооба, туура айтасыз. Мынакей Арно концертти алып барып жүргөнүңүздөрдө дагы мен ушу угуп калдым эле. Өзү айткан, ошол жердеги айткан ырлардын баардыгын өзү жазчу агайыбыздын өзү депчи. Ооба, мындай да. Бул Арно концертинин чыкканына бир мына иштей баштаганына бир 30 жыл болуп, 30 жылдан ашты. Анан ошол 30 жыл ичинде республиканын дээрлик бардыгын эле куттуктап чыгыптырбыз деп ойлоп коем да. Андан эми бул жүрөктөн чыккан нерсе гана жүрөккө жетет деген туура нерсе да. Анан ушул Бактыбек байкеге мен аябай таң калганым ушул болчу. Кандай ишти алып барса дагы ошону жан дили менен жасап, жан дүйнөсүнө арнап, анан кийин ошого берилип, ошону аткарганга аракет кылчу. Анан ошо Арнодо редактор болуп иштеп калды да. Адегенде ошо Зайнаш Каракүчкова деген эже жазып редактор ошол болуп жүрдү. Анан Сагынбек Абдыкалыков ошо экөө Арнону эки чыгарылыш болчу, ошо эки чыгарылышты экөө жазып жүрүшкөн. Андан кийин Зайнаш эже кайтыш болуп кеткенден кийин анан Бактыбек байке аябай ыр жазат, өзү дагы жакшынакай бир аңгемелерди да жаза коюп жүргөн учурларын көрүп калдык. Анан айтчубуз: "Ай, Бактыбек байке, эми бул эми автоматически сизге эле өтүп атат, эми мен болсом кичине ар жак бер жакта көбүрөөк болуп калып атам. Сиз эле алып, сиз эле жазыңыз" болуп, ошо Бактыбек байке өтүп кетти да ошо редакторлук. Анан кийин Бактыбек байке болсо ушу жазып атканда ошол ар бир кардардын жашына эмне юбилей экен, баласыбы, энесиби, атасыбы, ар бирине ошону бул кимис экен, ошолордун бардыгын тең заявка алып аткандарга айтат да, кимис экен ошонун толук маалыматын жазып койсоңор деп. Анан ошол алганда, жазганда мен аябай ошо биз Бактыбек байкенин ошо өзгөчөлүгү ар бирине өзгөчө сөз даярдап, өзүнчө ыр чыгарып, анан кийин куттуктаганда бир сонун саптарда. Анан кийин айтып калчубуз: "Баке, мунун баарын каяктан эле таап, каяктан эле тиги чугуп чыгып атасыз? Багажыңыз мене балчайган багажникиңиз бар, ошол жактан мене алып атасыз күндө" деп койсок деген тамашалап, ооба эмне болуп кээде момундай берилип кеткенде кандай чыгып кеткенин өзүм да билбей калам деп койчу. Бар да, ар жакта көрөнгө бар да, уюткусу бар да, ошондуктан чыгат да. Ар жакта бир нерсе болбосо эмнеге чыгат эле. Ошондуктан бул Бактыбек байкенин элине болгон тилеги, элине болгон жанагы арноосу бир өзгөчө, эл эмне үчүн сүйүп, эл эмне үчүн күтүп көрүп жүрдү. Бул өзгөчө орунда турган нерсе. Ошондуктан Бактыбек
ар бир элди, ар бир угуучусун, ар бир көрүүчүсүн өтө жогору ошого болорго баа берип, ошолорду өзгөчө орунга коюп, ошолорду кадимкидей сыйлачу. Бактектен ар бир мен айтып калчумун, ушуну бардыгын тең топтоп туруп бир өзүнчө бир китеп кылып чыгарып койсо болот да. Эмнегеле деген жазып туруп эле мынтип эле таштай бересиңер. Жазып андай кылбаңыз баке, чогултуңуз муну, жазыңыз. Кийин биз бул жерде ушу жүрө бермек керек дайым эле. Биз кетебиз, биз дагы аркылуу о дүйнөгө ойбуз, ошондо деле деген тиреке артыңызда бир из болуп калат бул сонун десем, ошону дайым эле мен деле ойлоп коем, анан такыр эле мындай чыгына албай жүрөм деп калчу. Анан өзүнүн баягы андан сырткары ырларын жазганы, өтө күчтүү ырларды жазган. Өтө бийик ырларды жазган. Onun акындык жагы бир өзгөчө болчу. Анан кийин алы кулдай болуп, ошо өлөрүн тетиги 11-эле жылы могу китептин чыкканына 11 жыл болуптур. Ошо 11 жыл мурда эле ушул акыркы сапар деп туруп жазып кетиптир. Баягы мен ушуну биринчи алганда ушинтип да жазасыз, бул эмне жазасыз, эмне коштошуп атасыз деп мен бир бакеге кызыктай жазып коюптурсузбу урда десем деген, ай ушан эртеби кечпи баарыбыз кетебиз да, баары бир кетебиз. Анан кийин ошо өмүрү дайыма мындай коркунучта жүргөндөй сезилчү да мага. Себеби деген ошол жүрөгү айтып калчу. Ой, ушу жүрөгүм түбүмө жетет го. Ошо ооруганда эле жаным чыгып кете жаздайт. Анан кийин жаным ушундай кыйналат. Ушул ооруду мага деген аябай жүрөгүмө тийип бүттү деп. Анан кийин ошондо могу жерде жазып атат да. Ырсаптардан. Ошол ырсаптарын, ошондо акыркы сапар деп жазып туруп, анан кийин мурда окуп алып ошентип айткам. Анан кечөө каза болгондон кийин дагы ушул китепти алып алып башыма коюп жазып алып, окуп атып, ой ботодой оздоп дагы жүрөгүм ооруганын айтпа. Анан ошондо жазып атпайбы, кошкула, кош деп эске арган барбы дейт. Айтылбай канчалаган арман калды. Антсе да топук кылар себебим бар, араңарда асыл жарым небере балдар калды. Айнай. Анан кийин айтып атат, баарыңар бар болгула, жашагыла, колдон келген ак ишти жасагыла. Ажалды мени менен кошо көмүп, ал жерде ажалдын мүрзөсү деп атагыла деп. Могу жерде айтып атпайбы, ажалды эмнеге ак дейсиңер? Ошол ач ажалды ошого моюн сунуп эле берип тура беребизби дегендей нерсе да. Ошол бул ар бир сабында бир чоң өзүнчө бир дүйнө. Бүт нерсени ушу алдын ала эле билип, камдап койгон сыяктуу эле болуптур деген. Ушуну айтпайм, ошол баягы алы кулдунда ушундай ырсаптар бар эмеспи? Мен ошол мен дагы ушу окуп алып бир атаңдын көрайы, ой баке, алы кулдан кемембес жазып турсаң, бул китептердин бардыгын тең окуп отурсаң эле бул турмуш, жашоо, апа, ата-энеси, курдаштары, курбулары, анан кийин ар бирибизге чыгарган ырлары бар. Бирдин дагы көңүлүн калтырбаганда ушундай бир жан дүйнөсү башкадан болчу да. Анан мынакей чогуу бирге көп жыл бою иштедиңиздер. Анан баягы жүрөгүн ооруганын, андагы жүрөгүн ооруткан маселелер эмне эле ошого айткы? Апасынан дагы айрылып калды деп айтып калдыңыз, жогоруда. Эми бул жүрөгү оорулуу болуп баягы өткөндө ошо Сыртбай Жолдошевичти айтып атпайбы? Жүрөгү ошо башында эле ооручу эле, ошо жүрөгү ооруганын көп сездирчү эмес эле, билдирчү эмес эле, башкаларга айтчу эмес эле депчи. Андан ошол жүрөгү ооруп жүргөн убактарда ошо энеси, апасы кайтыш болуп калды. Атасы кайтыш болду. Бул деле аябай жүрөгү оорулук кишилерге аябай чоң мындай бир катуу тиет экен да. Анан кызы каза болду. Кызы каза болгондо тем эле мөгдүрөп байкушай, тем эле жанын коерго жер таппай жүрдү да. Анан кийин ошол бара-бара ошо жүрөктү операция кылышты. Операция кылып, анан өтө мыкты хирург, кардиохирург жасады. Ошондо дагы айтып калчу.
менен бул жүрөк менен канча жашайм бир Кудай өзү билет депчи. Анан кийинчерээк да ушу айтып калып жүрдү. Мени менен тең жасалган ушу жүрөгүн операция жасаган адамдардын көбү өтүп кетти. Ай колу жакшы экен, мен эмнегедир дагы эле жашап жүрөм. Ой жашайсызбы эмне экен? Алды срогу бүтсө кайра дагы башкага алмаштырып койсо болот да. Аны мындай көп айтып, көп мындай андан коркпоңузчу десем, жок, мен деген кадимкидей эле ушу ар бир күнүм мен үчүн коркунучта деп калчу да. Качан кантип деген ушу. Ой мына мен жанымдагы ошол мен менен тең жүрөгүн жасаган киши аккайың түнү бар элем деп жүрөнү эле аккайыңды кармаган бойдон эле кетип калыптыр десе, антип айтпаңызчы деп мен да ушундай бир өзүнүн таңдан көрө баягы мен ушинтип каламбы, мен ушинтип кете беремби деген бул жүрөгүндөгү ошондой жаман ойлор, сана ушу бакенин түбүнө жетти го. Анан ал эмне болгон оор экен, эмнеге ушундай десем, анан айтып калчу, ушул тромб бар, ошо тромб кайда жүргөн. Ой аны деген жанагы лазерлер менен ар жагын бер жагын каратып эле алып салса болот да, ушинтип эметип көрсө кандай болот десем, ал деген бир жаман нерсе экен, ал бир жерге турбайт экен да, ары бери жыла берет экен деп. Анда дагы койгон деп өзүмчө жаман кайгырып калдым эле. Анан акыркы күндөр аябай катуу ооруду. Анан кийин ой кечинде жаман болуп чыктым деп анан кичине мындай көңүлү пас болуп келет да жумушка. Анан эмне көңүлүңүз пас? Эмне болдуңуз баке десең эле, ой кечинде жаман кыйналдым, мындай ооруган эмес эле деп. Анан кийин мен бул жүрөгүм ооруганда тем эле өзүмдү жанымды каяка коерумду билбей калам. Ушундай жаман кыйнайт ушул дегенде, менин ошо жүрөгүм ооруп, аябай кантип ушу анан мен ушуга чыдап жүрөм деп калса, ошол ооруган жүрөгүм билгизбей, күлүп жайнап эфирге чыгып, менин оорумду эми бардык элге, көрүүчүлөргө эмнеге айтышым керек, эмне үчүн мен даттанышым керек, мен деген башкача көрүш керек да, мен башкача нерсени тартуулашым керек да, элге, журтка, көрүүчүлөрүмдү башкача бир духта, мен ошол духту башкача духту беришим керек да элге депчи. Ошо кыйналып турган учурда дагы ошол көрүүчүлөрүн урматтап, көрүүчүлөрүнө бир жакшы мамиле берсем экен, көрүүчүлөрүм бир жакшы маанай тартууласам экен деп турчу да. Анан кийин ошо атасы каза болгондо, энеси каза болгондо дагы, анан кийин ошо аймончоктой кызы өтүп кеткенде дагы эми кантип чыгар экен бул эфирге, аябай кушай баке десек, ошондо дагы ошол билгизбей, карабайсыңбы, бул деген чоң искусство да, карачы. Өзүн ошол мен ошол арманымды, мен ошол жүрөк оорумду, мен ошол кыйналып кысталганымды эл укпай көрбөй эле койсун деп. Анан кийин жаркырап жакшынакай болуп туруп, анан эфирге чыгып баратканда бир үшкүрүп алып, такыр унутулбайт экен. Окуп атсам да кайра эсиме келип атпайбы? Ошо окуп атканда дагы тим эле так көз алдыма элестеп туруп алып атпайбы деп үшкүрүп алчу. Бактыбек байкем деле ошол бир топ жерге чакырды. Бир топ акчалуу, бир топ деген баягы ишти, ушул ишти алып кетесиң, ушул иштин көзүн билесиң деген көп тармактар болуп атты. Алардын бирине дагы деген макул болуп барган жок, себеби баке акча, дүнүйө, анан кийин ошолорду бийик койгон жок. Өзүнүн ошо ишин, кесибин, микрофонду ыйык сөзүп, ыйык көрүп, ошол микрофондун баа баркын элге, журтка ушул биз аркылуу жетип атат. Менин жүрөгүмдөн чыккан нерсе ошо элге жетип турсун деп, ошол көзүн жумуп кете алган жок. Анан ошол жерде ал Бактыбек байке деле бирок бир топ жолу ай болду, эми бүттү го, кете берейинчи, мен иш таштайынчы, ден соолугум деле болбой калды. Анан кийин ушул болду го, эми биздин убактыбыз деле, жашыбыз деле келди дегенине карабай, көрүүчүлөргө рахмат, көрүүчүлөргө баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушу көрүүчүлөр эмне болду, Бактыбек кайда, чыкпай калды деп ошол комитетке чейин келип, ал акыбалын сурап,
Анан кийин газет аркылуу болобу, башка бир каражат аркылуу ушу Бактыбек эмнеге чыкпай калат, эмнеге келбей калды, эмне болду, жүрөк оорукчу эле, эчтеке болгон жокпу, эмне жардам керек, эмне жардам беребиз деп ошо эл дүрбөп турду, эл күтүп турду. Анан кийин Айбаке ушу эл күтүп турса, эл ушинтип баягы сиздин ал акыбалыңызды сурап, тынчсызданып турушса, анан кийин баягы эмне кылсаңар ошол кыла деп көрүүчүлөргө дагы бир одоно мамиле болуп калбайбы? Кандай кылабыз десек, тиги Зайнаш ыйлап жиберди байкуш. Кетпейсиңер, кетпейсиңер. Силер өзүңөрдү ойлогула, силер элди ойлогула, көрүүчүлөрдү ойлогула деп. Анан кийин ошол бойдон мейлеме деп калдык. Калып анан кийин ошол редакторлук жумушту да мойнуна алып, анан кийин ушунчалык бир өзүнө бир мындай үйдө отуруп калганда жаман экен, ооруп үйдө отуруп калганда жаман экен. Ишке келсем кадимкидей өзүмдү жакшы сезип калам. Сиздер менен аралашканда тамашалашып, ар кайсысын сүйлөп, мындай көп нерсени, мындай жүрөгүңдөгү өйүп турган нерселердин көбү унутулуп калат экен деп. Келип туруңуз, кантип деген үйгө жата аласыз. Келиңиз, келесиз деп. Анан мен мынабу акыркы ушул биздин жетекчиликке Кайрат Олжубаевич Иманалиевке өтө терең, өтө чоң ыраазычылык билдирем да. Анан Баке Кайрат келди дегенде кадимкидей сүйүндү. Бизди түшүнгөн, бизди баалаган, бизди ойлогон ушу Кайрат эле. Ушу Кайрат эмне бармактайынан биз менен чогуу жүрүп, бармактайынан ой тиги ушу дикторлорду бир башкача бир чөйрө, башкача бир ааламдагыдай бир сезип көрүп ушу бизге аралашып жүрдү да бармактайынан. Анан кийин ошондо Кайрат келди десек жаман сүйүндү. Анан сүйүнүп анан кийин айтты: "Баке, бир келбейсизби? Келиңизчи" дедим. Десем анан барам, азыр кичине жакшы болуп калдым, барайын. Анан кийин барганда бир кезигип кирип чыгайынчы деди. Кириңиз, келиңиз деп анан ошентип анан кийин келди. Мен, Гүлсина, ошо ким Бактыбек байке болуп анан кийин Кайратка кирдик. Сиз деген келдим деп айтып койсоңуз мен ылдый түшпөйт берем деди Кайрат. Анан жок, койчу, кантип ушинтип айтып берем деди. Карабайсыңбы, өзүнүн канчалык улуу болсо дагы ошол баары бир жетекчиде деп ошол сыйлап, баары бир жетекчисиң да дегендей ошол субординация өзүн ошол аралыкты сактап, чарчаса да, чалыкса дагы, араң чыкса дагы ошо чыгып барып учурашып. Анан кийин айтты, ошо Кайрат Олжубаевич: "Сиз үйгө отуруп калбаңыз, келиңиз. Сиз иштейсиз" деди. Дегенде ушу ден соолугум жакшы болсо эле келип эле иштеп турайын деп атам деди. Анан иштейсиз деди. Десе анан кийин ооба иштеп турайын. Үйдө жатып калганда жаман экен деди. Анан баягы сизге деген сиз улара болбоңуз Баке деди. Качан келем десеңиз мен машина жибарип турам. Качан тиги келгениңизде мага айтып койсоңуз эле үйдө чыкпаңыз, биз экинчи этажга барып окуйбуз да, аяка чыкпаңыз деди. Мен бирки радио жакта аштырып коем, ошол жактан келесиз да, ошол жактан окуп эле, анан кайра эле сизди машина жеткирип турат. Сиз деген бизден кол үзбөңүз, биз сиз деген жакшы көрөбүз деп эле байкуш Кайрат Олжубаевич чипылдап ошо аябай эме кылды. Десе деген ушундай бир ыраазы болуп, бизди түшүнгөн, бизди тиги ордубузду билген ушу Кайратка рахмат. Ой, канча ушундай жыргап калбадымбы деп ушундай ыраазы болду да. Анан кийин азыр бул 3-чү этажда, азыр тияктан эле окуй берели. 2-чи этаждан. Анан 2-чи этажга барып анан окуду. Ушу өлөрүнө бир 20 күндөй болчу. Окуду, окуганда: "Ай Баке, аябай жакшы окуп атпайсызбы? Жакшынакай эле окуп атыңызбы? Эл сагынып калды, эл күтүп калды, элди кайда дедиртпей, муну деле окуп коюңузчу. 2-чи выпуск деле окуңузчу" десем, азыр кичине эс алайын, анан окуп көрөйүнчү деп анан 2-чисин дагы окуду. Ой, соп-сонун окудуңуз, сонун болду деп анан 2-чисинде жаздырып калдык да. Ошол акыркы иши болду да.
Андан кейін кайра ооруп калып анан больницага жатып калды. Больницага жатып калганда биз барабыз, биз көрүп коелу десек эле, жок Гүлшан келбегиле деди. Келбегиле, бул кардиологияда азыр деген карантин болуп атат, коронавирус деп да киргизбей атат. Келбей эле койгула, келбегиле деп. Жок, барабыз, көрөбүз, кантип барбайт элек, кантип киргизбей атат, баары бир киргизбей атат деди. Ой, эми киргизбесе деле мындай терезеңизден да карап шыкалап, бир көрүп кетеличи деп, ошентсем дагы ора болуп каласыңар го, тим эле койгулачы Гүлшан деп ошентип эметпей койду. Анан кийин бат эле деген чыгып калды эмеден, больницадан. Ай, эмне болду деп эле Жамиле эжеге чалсам, ой, кайдагы бир жанына бирөөнү жаткыза коюптур, коронавирус менен ооруп келиптир ал. Ошону жуктура калыптыр, эми өзүнүн иммунитети ылдый түшүп турса, аны тигин текшерип киргизишпей, аны да жаткыза коюштур. Ошону жугузуп албады, анан кийин инфекционныйга жөнөтүп атат. Ал инфекционный болгон андан бешиптер ооруп калат. Үйдө эле кармайын. Жамиле жанына баралычы, жок келбегиле. Силерге дагы бирдеме жугуп, ой, жуксам мындай эле сыртынан көрүп кетеличи десем, жок, кичине мындай эме кылып эле карайынчы, эч кимди киргизбей, эч кимди кылбай атабыз жөнүнө мындай эле дарыланып көрөлү деп ошентип калдыр. Анан дарыланып алып коронавирустан жакшы, Кудай жалгап айыгып кетти. Анан кийин Жамиле эже байкуш айласы түгөндү. Эмнени гана кылган жок. Тиги жакшы экенсе тигини жасайт, муну жакшы экенсе муну жасайт. Анан кийин ошо иммунитет ылдый түшүп атат. Гүлшан, эмне кылабыз, баягы сен дарыңдан алып келбейсиң бейт. Ой, мынакей деп тиги алып келебиз. Анан ошону эметкенде жакшы болуп калды дейт. Ой, ошо жакшы болуп эле калса болсунчу. Мен дагы алып келебиз ал деген бар деп эле мен жаналым калбай атты. Анан кийин тиги акыркы жолу ошол барбасак болбойт деп эле ошо коллективибиз өзүбүздүн арно барабыз. Көргөзбөсө да көрөбүз деп эле туруп калдык. Анан кийин Чыңгыз Мырзаев, Гүлсина Чотонова болуп, анан кийин айттык, силер ора кылбайбыз, биз бир жерде кичине биз баке ылдый түшүп эле, анан эле ошол жерге отуруп эле кетеличи, биз кантип көрбөйт эле, көрүшүбүз керек деп эле туруп алдык. Анан кийин Жамиле эже байкуш, ай, силерди укканда бир башкача болуп кетти, ай, эч кимге барбайм, эч кимди көрбөйм, эч ким келбесинчи деп атты эле. Силерди укканда тим эле жаналы калбай, менден биринчи кийинип, уже күтүп калды, ушунчалык сүйүндү. Силерди кадимкидей сагынып калыптыр деди. Анан кийин ылдый түшүп, анан кийин биз баягы даярдап койгон жерге алып келип отурдук. Анан мен ойлоп аткам, бир эле жарым саат эле отуруп, анан кыйналып атса, жарым саат болсо да көрүп калалычы, жарым саат болсо да сөзүн угуп калалычы деп. Анан ошентип алып келдик. Анан алып келсек эле деген тиги ошо кыйналып атыптыр байкуш. Ошо кыйналганына карабай, ооруганына карабай, ой, ушу силерди көрүп калдым, ушу силерди көрөйүн деп кадимкидей ушул өзүнчө кубат алып келбедимби деди. Анан кийин бат эле кетип калат го десек, жок, кеткен жок. 3-4 саат отурдук. Өткөндү кеткенди сүйлөп коебуз, күлүп коебуз. Бирок баары бир бакени көрүп алып, ар жактагы ичибиз күйүп, жүрөгүбүз сыздап турду. Бирок баары бир Бактыбек байке ошо кеткиси келбей бир топ отуруп, анан кийин ар бирибизге бирден сөзүн айтып атпайбы, ошо коштошуп атыптыр көрсө. Менден баштады. Гүлшан, сен кыйын аялсың, күчтүү аялсың. Сен барын көтөрөсүң, сен барын жеңесиң. Мен сага ишенем. Өзүңдү карма, өзүңдү кара. Табылды, мен жолдошумду жакшы көрчү. Табылдынын ден соолугун карагыла. Табылдыга чоң салам айт. Табылдыга ыраазымын деп.
Анан кейін Чыңгызга, Чыңгыз, сен биздин артыбыздағы өсүп келаткан жакшы жигиттерденсиң. Айнан сен деген барыбыз жакшы көрөбүз. Жамиле эжең өзгөчө жакшы көрөт. Анан кейін биз ошол Чыңгызды өзүбүздүн баладай көрүп, анан ошол Бактыбек байке ошон экөөбүздүн балабыз деп койчу. Анан биздин балабызсың сен. Өзүң жакшы жүр, жакшы өсүп аткан баласың. Ошо сен чоң ийгиликтерге, чоң жакшы жеңиштерге багындырат деп мен ишенем деп Чыңгызга айтты. Гүлсинага айтты. Гүлсина, сен чоң талантсың. Сен жакшы кызсың. Ол талантыңды деген эч качан таштаба. Кинодо жакшы ролдорду аткарып жүрбөйбү? Сен деген элдин кызысың. Сен деле ушу кинолордон көрүп эл сени күтөт. Ошол чыгармачылыгыңды таштаба, ошол ишиңди, талантыңды баалап баркта, бийик көтөр, бийик тут деп. Анан кийин көрсө ошол баарыбыз менен коштошуп атыптыр. Анан кийин бир топко чейин отуруп, анан кийин эми туралы болуп калдык. Анан туралы десек деле ушундай кеткиси жок, мындай кыйылып атып. Анан мейли эми деп анан кийин чыкты. Кыйналып баратат деп биз аны аябап атабыз да. Анан кийин чыгып мындай үйүнө чейин алып келип, анан туруп калдык. Анан экөөбүз туруп калдык да периланы кармап үйүндөгү. Анан кийин аябай жакшы болуп калдым, жеңилдеп калдым. Ушу силерди көрүп кадимкидей тоюнуп калдым, башкача болуп калдым деди. Анан кийин өзүңдү карачы баке. Оорубачы, жаман катуу эркелеп атпайсың, эркеледиң баке. Сен такыр момундай эмеңди көргүз келбейт, ооруганыңды. Айыкчы, батыраак айыкчысың. Ой, айыгайын деп элатам. Мен деле ушу турмуштун рахатын көрөйүн дегендей көзүм төрт. Мен деле жашагым келет. Мен деле балдарымды, неберелеримди жыттагым келет. Оору кыйнап атпайбы, ушул оору жаман экен деди. Анан рахмат силерге, мен ыраазымын. Аябай жакшы кылдыңар деди. Ошо күтүп тур кадимкидей, ошо көрүп калсам экен десе керек да. Анан кийин баке, эмкиде мен азыр Гүлгө барып келе калам. Келгенде аркы жумада мен ошол Кайрат Олжобаевичтагы барып көрөм деп ушинтип эле аракет кылып аттыр, даллат кылып аттыр. Анан кийин бул жолу ала келели десек келе айылга апасына Куран окутуп кетиптир. Эмки жолу деген мен барыңарды чогултайын, бир жерде жакшынакай кылып жасаттырып, дайындаттырып коеюн. Анан кийин барыбыз ушул жерде чогуу отуралы. Кайрат Олжобаевич дагы ошол келип тиги көрүп кетем деп аттыр. Десем деген, жакшы болот, жакшы болот. Жакшы болот, ошондой, ошентип эле деди. Ошентебиз баке деп. Анан кийин мына андан эртеси күнү чалдым, телефон чалсам алган жок баке, өзү алган жок. Анан кийин эмне болуп кетти? Мен дайыма чалып билип турчумун. Анан эмне болуп кетти деп эле анан Жамиле эжеге чалдым. Жамиле эжеге чалсам эле ал эже алган жок. Ай, булар эмне болуп атат? Ай, чөтө бирдеме болуп атат го деп эле ошо тынчсызданып кеттим. Анан кийин эле деген кайра чалсам алган жок. Анан бир маалда Жамиле чалып, ой Гүлшан, кайра чалып турсуң, тынччылык дейт. Ой, мен силердин тынччылыгыңарды сурайын деп атам Жамиле эже. Кандайсыңар, эмне болдуңар десем, орто деди. Жамиле эже, сен орто деп айтчу эмес билең, сен жакшы дечи эмес билең. Эмне болду десем эле деген, чута кыйналды бүгүн дейт. Анан кийин эмне кылыш керек экен десем, ошо деги аябай аракет кылды байкуш Жамиле эже. Бир тегереке операцияга деп бир Россиядан келген бир эме бар экен.
кардиохирург бар екен, мен байекеннің орысын көріп эле турам. Мен бат эле алып таштайт элем, мага ишенип бергилеши деп, ошентип ал врач жасайм деп, жүрөгүн операция кылам деп ал камынып атат, биз макул болуп атабыз, тиги Бактыбек такыр болбой атат деди. Мен эмне ошол жакта калтыраңар келип атат, ошол операциянын столунан турбай калам деп такыр болбой атат. Анан кийин бияктагы кардиологдор дагы силер тиги кимге мындай биз ал кишине операция бергенден коркобуз деп атышат, алар дагы кичине кооптонуп турушат. Эмне кылсаң, бербей эле койгулачы. Анын сахары да бар болчу. Баке өзүнүн тиги калыбысына койгулачы деп ошо чыйылдадык. Анан десек, анан кийин ошо биз да ошентип чечтик деп калды тиги Жамиле эже. Анан кийин айтып атпаймынбы, Жамиле эже байкуш кылбаганды кылды, жасабаганды жасады. Акыркы күнгө чейин ой жаш баланы караганда жеңдирейик кой, оорулууну караган ошондой бир мен айтты, элдин кишиси болуп калган кишини карап, элдин кишиси болуп калган ушул Бакени аман алып калам деп ажал менен мен өз аябай күрөштүм. Болгон жок деп чыйпылдабады байкуш Жамиле эже. Анан тиги Жамиле эже бир эмеси бир армандамын деп ошентип атат да, ушул операцияга берип койсо мүмкүн туруп кетет беле депчи. Үмүтү ар жакта бир арман калды да ичиндечи. Туруп кетет эле, ал аябай ишендирип айттыр. Мен бул агайдын оорусун көрүп атам, билип атам деп. Ооруп билген, эми бул жерде эми тиги өзү операция жасаган врач, кардиохирург тиги Жамбылда экен, ошо Жамбылга барып ошону да консультация алып көргүлө деген экен. Ал жерге консультация алып барып келели десе дагы ошо барбайм деп болбой атат деди. Анан кийин эле деген ушул 2 күндөн кийин эле ошо деп чаркырап, боздоп, буркурап чалып атпайбы? Бакеңден айрылдык деп. Ошентип мен бат эле келем, өзүбүзчү дагы жакшылап отурабыз деген үмүт тилегимдин орундалбай калганда мен дагы аябай ичим ооруп, ай Баке, тура турбайт белең деп. Ажал деген тургузбайт экен да. Ажал деген алып жанатынат экен да. Анан мынакей чогуу иштеп көп жүрүп калдыңыздар, ысык суугун чогуу көрдүңүздөр. Кайсы мүнөздөрүн өзүңүзгө ала алдыңыз? Кайсы сапаттарын? Жакшы адам менен жүрсөң, ошол рызкысы жугушат, оошот дегенде чын экен да. Ушул Бактыбек байкенин канчалык баягы жини келип турса дагы, канчалык бир-бирөөнө дегенде ушу кызык, ушу кызык экен деп мындай ушу болгон эле ушул болчу. Ушу кызык экен ушундай да болобу ушундай да кылабы болгон урушкан ушул болчу. Анан кийин мен карап туруп ойлочумун, ай эмне үчүн мондай кыйкырып эле мондай, сен эмне деп мындай айта албайсың деп ошентсек, анан өзү билет, өзү түшүнөт деп. Анан кийин мына кайсы сапаттары, кайсы мындай жакшы жактары деп атпайсыңбы? Бул кишинин жаман жактарын көрбөгөндөн кийин ошол болгон толгон турпатынын баары бизге жакшы көрүнчү. Сүйүлсө оозундагы сөзү дагы бизге жакшы угулчу. Ырдап берсе ыры да жакшы угулчу. Ар бирибизге могу жерде деген китебинде ыр жазды. Ошол ырын окуп берип, Баке, ушинтип да жаздыңбы деп койсок, андан дагы жакшылайын деген, анан кийин ушундай болуп кал деп. Анан кийин ар бир ошо көрүүчүлөргө айтып атпаймынбы, көрүүчүлөргө жазгандар. Түнү менен жаздым. Саат деген тилекке 3-кө чейин, 4-кө чейин жазбадым десе, апи, уктабай анан эс албай анан жаздым. Анан эми алар күтүп атат да. Алар эми ушинтип атса, анан мен эми уктап калганым болбойт го. Жаздым. Жазып анан кийин баарына эми жазып келген сөздөрүн уксаң, жазып келген ырларын уксаң,
өзүнчө бир керемет. Мынакей буюрса Гүшенже өзүңүз ден соолуктугуңуз мынакей адамдан айрылуу ушунчалык оор экенин жон териси менен сезген адам түшүнөт. Сизге дагы сабыр тилейбиз. Өзүңүзгө караңыз, ден соолуктугуңуз сиз биз үчүн эң үлгү алчу адам катары жүрөсүз. Дагы да болсо дагы ушул сизди кумир туткан көрөрмандарыңыздын саны көбөйө берсин. Рахмат. Ден соолуктугуңуз мынакей ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Ошол айтып атпайбы, биз Бактыбек экөөбүз 44 жыл бирге иштеп. Ошол 44 жыл азыр мага 44 секундтай да болбой ушул өлүм деген ошол узак убакытты бир мүнөттөй кылып койгонуна мен ичим ооруп атат да азырчы. Бат эле ушундай алмаштырып коебу? Бат эле ушинтип алмашылып кетеби деп. Ошол Бактыбек байкенин көзү өткөндөн бери чын эле ишене албай. Анан баягы эстеген сайын жүрөгүм мыкчылып ооруганы бул бир нерсе экен, а экинчи нерсеси мынабу жакшы адамдын бул дүйнөдө жашаганы, жакшы адамдын элине берген таалим тарбиясы, жакшы адамдын өзүндөй жакшы из калтырганы бул телевидениеде де болобу, кыргыз элинде болобу өзүнчө бир чоң тарых экен. Бул тарыхтан өчпөй турган из калтырып кеткен улуу адам деп эсептейм да мен. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы турку болсун эме. Жаннаттан жай берсин. Ошол Нуркызым деп ушул акыры өмүрүнүн акырына чейин ошол Нуркызын сагынды эле. Ошол Нуркызынын жанына барып, Нуркызы менен ошо көрүшүп сүйлөштү го байкушмай. Жаткан жери жайлуу болсун.